Саламатсыңар балдар. Бүгін сілер менен биргеликте oyunçuk жасайбыз. Oyunçuk бүгүнкү жасай турган oyunçugубуз Жолборс. Бүгүн мен областык балдар чыгармачылык борборунун эко oyunçuk ийриминин жетекчиси Абдилазиз Зулпоев үйрөтөм. Мага жардам берген окуучуларым сол жагымда Асел, оң жагымда Сулайман. Булар мага жардам беришет. Анда баштайбыз. Бизге эң негизинен не керек болот жасоо үчүн? Жасоо үчүн бизге эң кереги мынандай байпак деп коелу. Капрондан жасалган байпак. Андан кийин апилке, мынандай жыгачтын тарындысы керек болот мынакей. Мынандай. Бул жыгачтын тарындысы таза болуш керек. Эгер таза болбосо элеп алыш керек. Себеби буну жасап атканда арасында жаман жанагындай иши окшогон же болбосо тарындылар болсо, ал байпакты жыртып коюшу мүмкүн. Же колуга да кириши мүмкүн. Андан кийин бизге мынандай банка керек болот. Банка керек болот. Анан бизге урук. Мына ал газон чөбүнүн уругу. Же болбосо кыргызча майса чөп деп коет. Ушул керек болот. Себеби бул урукту салгандан кийин чөп өсүп чыгат. Анан мен силерге көргөзөм. Сүрөттөрү бар, кандай чөп өсүп чыгарын мен сиздерге көргөзөм. Силерге көргөзөм. Анда баштайбыз. Анда азыр баштайбыз. Эң биринчи мондай байпакты алабыз дагы, мындай банкага киргизип алабыз. Анан силер билишиңер керек. Муну деген эки жагы, мынандай эки жагын алып коюш керек. Андан муну киргизип алабыз. Киргизгенден кийин урукту салабыз. Урукту салганды силер билесиңер, мен дагы бир жолу кайталап айтып берем. Эмнеге бизге бул урук керек экенин. Андан апилкени мындай сала баштайбыз. Муну мындай тапташ үчүн биз мынандай бөтөлкөлөрдү колдонсок болот. Себеби жеңил болот, оңоюраак болот. Ошон үчүн дагы мындай кадимкиле баклажкаларды мынандай кырып алып колдоно беребиз. Буга ушундай көп каражаттардын кереги жок да. Колдо бар нерселерди пайдаланып, колдонуп жасаса боло берет. Анан бул oyunчуктун, бул эко oyunчуктун дагы артыкчылыктары эмнеде? Артыкчылыктары стандарт эмес. Ар ким өзүнүн ой чабытына жараша каалагандай кылып жасаса болот. Муну биз акырындап ийлеп алабыз. Ийлегенде эмне себептен ийлейбиз? Себеби бир калпка түшүш керек да. Бизге дагы эмне керек болот? Бизге жип керек болот. Байлап алабыз. Байлаганда эң башында биз илмек байлашыбыз керек. Эмне дегенде чечип, эгер апилке көп салынып калган болсо, азайтып, аз салынса кайра салып туруш үчүн кайра чечилет да, ошон үчүн илмек байлап атабыз. Эми муну ийлейбиз. Ийлегенибизде камырга же пластилинге окшоп эле жасап баштайбыз. Мынандай болуп калат да, жумшак. Кол деген сезип туруш керек. Бул кол канчалык катуу, жумшакпы? Көп катуу да болбош керек, көп жумшак да болбош керек да. Муну акырындап жасап баштаганда өзүңөр сезе баштайсыңар.
Mınake. Eki kulağı çıktı. Emi algaç murdun da sayız tumşuğun. Jip bana teң boluş kerek. Mınake, görüp atasını? Qanday alıştı? Murdun ozun jasadık, baylap aldık. Andan keyin mana iki jagын, же болбосо iki bilesiңер, мындай сүрүп, эгер апилке жетпей аткан болсо, алдынан сүрүп чыгарып алсак болот. Мынандай алып. Biz tumşuğun okşotturduk. Biraz oğuzları mınандай alıp plastilin okşoyla kadimkidey jasayбыз. Emi kolun butun çıkarsak bulat. Kolun butun çıkar üçün bu biz üstün jasaganda, üstün baylaganda katıp kaldı biraz. Veya katıp kaldı. Şunun için biz apilkeni tөгüşübüz gerek. Kayradan baylap alabız, ilmek kılıp baylap alabız. Çındığında bu oyuncuktu algaç jasa koyuş oңой эмес. Kolların çıkarabız hazır. Mına quyruğunu baylap aldık. Endi butlarını baylayız. Butlarını baylaş üçün bunu da alıp. Bul em buna qarap tursaňyzlar, bul degen plastinге okşoş da. Qarаңыздар, mınake. Al plastinге okşoş boluş üçün ne alış kerek? Bunu katyganda tөгüp, andan keyin tөгüp turuş kerek. Je bolbosa azırak bolsa kişine salıp turuş kerek da. Mına iilçek bolup kalış kerek, iilçek. Bu oyuncuktan başka biz jasap жүрген oyuncuklardan ayırması var. Eğer bularda mınaki ar oyuncuktan özünçe ayırmaçılıkları bolat, bulda özünçe, mındağı özünçe ayırması var. Bu murdu birinci oğuzu çıgat, andan keyin iki jağı çıgat mına ol iki. Emi biz mınaki baş jağın jasadık, tulkusun jasadık, koldorin jasadık, butun jasadık, quyruğun çıkardık. Emi biz bunu emne alışımız gerek. Sulayman, qanday alabız ortasından? Ortasından baylap alış gerek. Moynun baylap koyabız. Moynun baylasak moyun özünçe çıkıp kaladi.
Mınaki negizden biz formasını jasap büttük. Göz jasooda biz mınандай markerlerdi koldanabız. Har kanday түстөгү. Je bolбосо marker менен тартып алсаң болот. Je болбосо мынандай кадимкеле баннерлерди колдонсок болот. Бул оюнчуктун артыкчылыгы эмнеде болот? Бул оюнчуктун артыкчылыгы ошол жасалган материалдар. Бардыгы эле өзүңөр көрүп тургандай көп издештин кереги жок да ошол. Мисалы байпак деген же болбосо апилкени деле оңой эле таап алсаңар болот. Ошолорду алып туруп эле жасайсыңар. Анан дагы жакшы нерсе урук салынгандыктан буга суу куйганда чөбөсү чыгат. Андан кийин бул муну азыр компьютер менен көп иштейсиң да. Компьютердин алдына коюп же телевизордун алдына коюп койсоң, кадимки эле жашыл өсүмдүктөр сыяктуу өзүнө радиоактивный нерселерди тартып алат. Жолборстун өзгөчөлүктөрүн силер бүгүн көрүп атасыңар. Эң эле өзгөчөлүгү ошол мына жолборстун бети, же болбосо тумшугу деп коебуз. Ошондо калгандарын башкаларга окшотуп жасай берсеңер болот. Же болбосо өзүңөр каалагандай башкача алып жасасаңар болот. Мынакей карасын кыркып алдык. Эми бизге клей керек болот. Желимдер деп коебуз. Мына момент деп турат. Же болбосо сууга туруктуу болуш керек. Андай клейлер көп. Биз буларды клейлеп атканда чеберчилик керек, себеби колго клей жабышпаш үчүн мынандай пинцет нелерди колдонсок болот. Ар кандай кылып коздосоңор боло берет. Андан кийин дагы мындай точкаларын койсок болот. Чекит кылып коебуз. Мынакей мисалы бул ар кандай түстү тандап алабыз, же көк, же жашыл. Азыр биз көгүн тандайбыз. Аралаштырсак болот. Мынакей өзүнчө бир түс берип, кооз болуп калды. Бөлмөңөргө компьютердин алдына же болбосо терезеге коюп койсоңор, бөлмөңөрдү кооздоп турат. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктадык. Саламатта болгула. Саламатта калгыла.